Арбаңыздар, урматтуу кыргыз калкым, ассаламу алейкум, мусулман элим. Мына бүгүн айт күнү, айт майрамыңыздар менен туткан орозоңуздар кабыл болуп, Кудайым бизди бир гана жакшылыгы менен сынасын, эки дүйнө бизди бактылуу кылсын, кыргыз элим бактылуу жашасын деп тилеп кетер элем. Ар бир үй бүлө бактылуу болсун, ар бир жаран бактылуу болсун, деги эле дүйнө жүзү тынч болсун деп каалап кетер элем. Мен бүгүн сиздерге курттар жөнүндө түшүнүк берип кетемин жана ошо курттар менен кантип күрөшүшүбүз керек. Дүйнө жүзүндө 300дөн 400гө жакын курттар бар. Аларды биз кыргызча курттар дейбиз, глисты, паразиты, гельминты деп айтат. Булар үчкө бөлүнөт: тегерек курттар, ленточный курттар жана соргуч курттар болуп. Тегерек курттарга власоглав, астрица, аскаридоз, кривоголовка, таксокара жана трихинелла кирет. А ленточныйларга болсо бычий цепень, свиной цепень жана карликовый цепень кирет. Сосальщиктерге болсо аписархия, эхинококк жана печеночный сосальщик кирет. Булар кандайча жугат? Адамга кандайча жугат? Адамга булар үч түрдүү болуп жугат. Мен эми азыр сиздерге атайын ушу кайра бир түшүнбөй калдык дебесин деп сиздерге мен мындай баракчаларды даярдагам. Ушул баракчаны мына скриншот кылып алыңыздар. Скриншот кылып алыңыздар. Эми жугуу жолу. Жугуу жолу адамдан адамга жугат. Геогельминты деп коет. Булар топурактан ушул курттун тукуму топуракка түшүп, анан топуракта бир аз жетилгенден кийин анан адамга жугат. Муну гео деп коет. Ал эми жаныбардын ичинде жүрүп туруп, анан жаныбарды жегенде, чала куруп жегенде адамга жугат. Муну биогельминты дейт. Мына муну дагы скриншот кылып алыңыздар. Эми изилдөө. Изилдөөдө чындыгында биз заңды текшеребиз. Заңды текшергенде бул 9% гана берип атышат да. Бул дүйнө жүзүндө текшерүүдөгү изилдөөлөрдө 9% деген сөз 100 адам барып куртка тапшырган болсо, ошолордун 9-унан гана табылып, калган 91ден табылбай атпайбы? Бирок чындыгында көп эле адамдарда, 90% адамдарда курттар болот, ар түрдүү курттар болот. Бул жөнүндө азыр айтып кетебиз. Эми акыркы мезгилдерде мен бир видеомда айтып кеткенмин, темнопольный микроскоп деп. Ошо лабораторияда 100 жана 200 эсе көтөрүп текшерсе, а темнопольный микроскопто болсо гемоскан деп коет, гематоскоп деп коет. Ошо гематоскопто 1000-2000 эсе ошол препаратты чоңойтуп туруп караганда, ошол жактан 100% курттарды тапса болот. Негизги эле курттар киргенде кандайча клиника болот. Адам кандай өзүн кандай сезет? Адам кантип ооруп калат? Кантип аны билеби, билбейби? Эми эң эле оңою бул астрица. Астрица деген бул чучок курттар. Чучок курттар ошо заң менен чыкканда гана адам билип калышы мүмкүн. А чыкпаса, демек адам өзүндө курт бар экенин билбей жүрө берет. Бирок кандай клиника болот? Адам кандай сезет? Температура 37-1-37ге чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Адам чарчайт, кургак жөтөл болот, бирөөдө аллергия болот. Деги эле теридеги бардык өзгөрүүлөр, мына экзема болобу, псориаз болобу, витилиго болобу, фурункул болобу, карбункул болобу, деги эле териге чыккан нерсенин бардыгында сөзсүз түрдө куртту текшериш керек. Ошо курттан чыккан токсиндер адамдын терисине отурукташат да. Ошон үчүн ушул оору менен ооругандарды сөзсүз түрдө курттарга каршы дарылоону жүргүзүшүбүз керек. Теринин кычышуусу, задний проход, арткы тешикти мен анусты айтып кеткем, анустун кычышуусу, жаш балдар болсо ыйлаак болуп калат, уйкусу начар болуп калат. Мындан тышкары ичи ооруйт, баш ооруйт адамдын, баш айланат. Дагы бир немеси бул аппетит жок болот. Болезнь Крона деген, неспецифический язвенный колит деген оорулар пайда болот. Анемия пайда болот. Адамдын бети шишип турат. Кээ адамдарда шилекей көп чыгат.
мындан тышкары дагы эми мунун бардыгы эле бир адамда болбойт. Ушул ар бир айткан нерсе бул симптом деп коет. Мисалы баш оору бул симптом, ич оору бул симптом, көрдүңөрбү? Ушул ар бир симптом бир эле симптом болушу мүмкүн бир адамда. А мүмкүн 2-3 симптом бир адамда болушу мүмкүн. Ушуга окшон симптомдордон дагы адам ким өтө ширинди жакшы көрсө, буларды да куртка текшериш керек. Ким майлуу тамакты жакшы көрсө, буларды дагы куртка текшериш керек. Кээбирки адамдар түнү тишин кычыратат. Эми жаш балдар тишин кычыраткан болсо, буларды сөзсүз түрдө куртка текшериш керек. Эми тишти кычыратканды алмаштырбашыбыз керек. Чоңдор багы травма алганда, башына травма алганда кээбиркилер ошо тишин кычыратат. Буларды биз алмаштырбашыбыз керек. Эми көбүнчө жаш балдар, орто жаштарлар ушуларды эгерде тишин кычыратса, сөзсүз түрдө травма албаган болсо, сөзсүз түрдө куртка текшеришибиз керек. Мындан тышкары нейродермит деген дагы ооруларга алып келет. Эми ушул ооруларда мен бираз гана түшүнүк берип кетейин. Астрица или чучок курт. Астрица ичегиде жашайт. Демек, курттардын бардыгы ички чеги жана жон ичегиде жашайт. Муну сиздер сөз түрдө эсиңиздерге тутуп калыңыздар. Астрица ички чегиде жашайт. Ички чегиде жашайт дагы тукум тууганы задний проходко, сырткы ануска барат да. Булар ургачы эркек болуп экиге бөлүнөт. Ургачы эркеги ошо ичегинин ичинде бири-бири менен жыныстык катнашка баргандан кийин ургачысы эркеги ушул жерден өлүп калат дагы, ургачысы ануска барып, анустан тукум тыштайт. Ошо булар түнү тыштайт. Ошо ай толгон деп коет, мына күн түнү да, булардын иши ошо түнү задний проходко, ануска тукум тыштайт дагы. Аны жаш бала болобу, мүмкүн чоң адам жуктуруп алган болсо, алар түнү уйкусуроо менен кычыштырганда тырмайт дагы, тырмактын ичинде тукумчалар калып калат. Анан колду таза жуубагандан кийин ал кайрадан ооз көңдөйүнө жөнөкөйдө түшүшү мүмкүн, кол менен тамак жеп атканда түшүшү мүмкүн. Кайрадан ашказанга түшөт дагы. Ал ашказандан өтө көп тукумчалар барат да, кандайдыр бөлүгү өлөт дагы, өлбөгөн тукумчалар ичеги өтөт дагы. Ошол ичеги кайрадан барып жайгашып, кайрадан көбөйө берет. Эми негизгиси ушул чучок курттарда эң негизгиси бул, эгерде адамдын ашказаны шамалдабаган болсо, адамдын өтө жакшы куйган болсо, демек бизге түшкөн бардык микроб болот. Баягы мен силерге айткан 5 жаны бар. 5 майда жандыкты айтпадым беле. Ошонун бирөөсүн биз азыр курттар жөнүндө айтып атабыз. Простейший, грибкилер, микробтор, ушул 5 жандык эгерде адамдын ашказаны оорубаса, эгерде өт жакшы чыккан болсо, бардыгы булар ашказан менен 12 ичегиде өлүп, жок болуп, өлүгү гана ичеги өтөт да. Эгерде адамдын ашказаны ооруп аткан болсо, сок, соляный кислота жакшы чыкпаган болсо, өт жакшы куйбаган болсо, демек бизге кирген курттардын жарымы өлсө дагы жарымы ичегиге өтүп кетет. Эми бул чучок куртту дарылоо өтө эле оңой. Буга деген сөз түрдө эми көбүнчө жаш балдар кездешет, жаш балдар кездешет. Бирок чоң адамдар дагы мага кайрылышкан. Эми мындай эмне кылыш керек? Сөзсүз түрдө ички кийимди таза жууп, сөз үтүктөш керек. Постельный бельону жууп туруп, сөз үтүктөш керек. Кийимдерди сөз үтүктөш керек. Колду дайыма такай кир сабын менен жууп туруш керек. Мындан тышкары дагы кандай дарылоо керек экенин ушу азыр мен курттарды бирсе түшүндүргөндөн акырында кандай кылып биз булар менен күрөшө турганыбыз жөнүндө айтып кетемин. Демек, азыр астрицаны бүттүк. Эми аскарида деген дагы курт бар. Бул оору менен ооруп калса, аскаридоз деген оору келип чыгат. Бул дагы ургачысы жана эркеги болот. Ургачысы узунураак болот, 20-40 сантиметр, ал эми эркеги болсо 15-20 сантиметрге чейин болот.
булар адамга кирип алган болсо 10-24 ай жашайт. Эгерде буларды биз эч кандай эчтеке кылбасак, анда булар өздөрү өлөт дагы, анан ээрип заң менен чыгып кетет. Бул аскарида бир күндө 200 миңге жакын тукум тууйт. Булар да ички ичегиде жашайт. Мындан тышкары өпкөгө барып калат, бронхко барып калат, боорго барып калат, уйку безге чейин булар ушул жакка чейин жылып, ушул 15-20 сантиметр курттар жылып барып, ушул органдарга барып, ушул жактарда да жайгашып калат. Ичегинин катмарын тешип туруп, ушул жерден кан агууга алып келиши мүмкүн булар. Ичегини абдан көп ушул жерде балалап кеткен болсо, значит, ушул ичегинин ичине булар топтолушуп калып туруп, ичегинин тосуп калат. Непроходимость деп коет. Ошо эчтеке заң өтпөй, непроходимость алып келет. Ичеги абдан жабышып болгон үчүн, эгер өтө көп жабышкан болсо, анда булар ошол ичегини жарып, перитонит деген ооруга алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары өпкөгө жайгашып калса, бронхто жалптар болуп калат, жөтөлөт, какырат, пневмонияга алып келиши мүмкүн, кан кусууга алып келиши мүмкүн, боордун жабыркашына алып келет, уйку безинин жабыркашына алып келет. Демек булар ичегиден эркин жылып, өпкөгө барып, эркин жылып, кээде ушундай кездешет, көзгө чейин жылып барат буларчы. Көздөн да аскаридоз тапкан учурлар болгон. Кулакка чейин барат, сийдик бөлүп чыгаруу органдарга чейин барат, жыныс органдарга, аялдардын жыныс органдарына чейин барып жайгашып алышат. Бронхо жабышканда, пневмония жабышканда, булар ошо бронхиалдык астма оорусуна да алып келиши мүмкүн. Эми булардын кандайча жугат? Чучок курттар, демек адам өзүнө өзү мынтип колу менен туура эмес жууп, жуубаган колдор аркылуу жуктурган болсо, аскаридоз бул жуулбаган мөмөлөр аркылуу. Демек, бирөө аскаридоз менен ооруган болсо, сыртка заңдаган болсо, топуракта калган болсо, ал жерге мөмө-чөмө өстүрүлгөн болсо, ошол жердеги мөмө-чөмөнү жуубай жеген үчүн ушул жерде күн ысыганда тукумчалары даяр турат да, мындай өсүп жетилип калат да. Анан ошо мөмө-чөмөнү жебегендиктен, жуубай жебегендиктен, ал мөмө-чөмө менен кошо адамга кирет дагы. Болду, ичегиде ашказан ооруп аткан болсо, ашказан жана 12 ичеги шамалдаган болсо, ашказандын согунан жана өттүн жакшы куюп бербегендигинен алар баягы эле ичеги өтүп алат дагы. Ал жерде дагы жайгашып, ургачысы жана эркеги болгон үчүн бири-бири менен жыныстык катнашка барып көбөйө беришет. Муну менен көбүнчө айыл чарбасында иштегендер, канализация тазалагандар, багбандар көбүрөөк кездешет. Эми мөмө-чөмөдөн тышкары дагы, мисалы ошол топуракта тукумча калып калган болсо, иттиңиз барбы, мышыгыңыз барбы, ошолор ошо топурактын жанынан басып кетип атып, тапаны менен жүнүнө жабышып калат личинкалары, тукумчалары. Ошо менен үйгө кирген болсо, үйдө калып, буюмдардын үстүнө келип калган болсо, демек ошол аркылуу дагы мышык күчүктөр дагы переносчик. Ошолор да бизге алып келип жуга тургандарга, жугузуучуларга кирет да. Тукум ошо ашказанга түшкөндөн кийин болду, 12 ичеги өтөт дагы эркин аралап жүрө берет. Эми кийинки дагы бир тез көбүрөөк колдонгон, көбүрөөк кездешкен. Эми дүйнө жүзүндө адамдардын арасында 99% ушул астрица, аскаридоз, анан волосоглав деген. Ушул 3 курт дүйнө жүзүндө өтө көп адамдарда кездешет. Астрица жана аскаридоз жөнүндө түшүнүк бердим. Эми волосоглав. Волосоглав бул дагы ичегиде жашайт. Бул көбүнчө аппендиксте. Ким эгерде аппендицитин алдырып салган болсо, демек анын волосоглавы бар. Мына уже темнопольный микроскоптон текшергенде сөз түрдө волосоглав чыгат. Булар дагы бир 10 миңге жакын тукумун тыштайт. Булар дагы ушу аскаридага окшоп топуракка түшкөн болсо, тукумчасы күн ысып, топуракта алар да жетилет дагы, баягы эле жуулбаган мөмө-чөмүчтөр аркылуу адамга жугат. Оозуна түшөт, анан ашказанга барат, анан ал жерден жарым өлгөн болсо, жарым өлбөй калат дагы, ичеги өтөт дагы, ошо менен ичегиде жашап калышат. Эми булардын эң бир жаман немеси, булар 3 жылга чейин жашайт адамда.
алдыңкы бөлүгү ичегинин катмарына кирип, ушу мына баш жагы ичегинин катмарына кирет дагы. Кандан булар ичегиде тамак менен тамактанышпайт. Булар ушу ичегиге кирип, ичегидеги кандагы кан тамырдан тамак алып жешет. Ошон үчүн эгер булар ашказ ичегиде көп жайгашкан болсо, булар аз кандуулукка. Вот кимде анемия бар болсо, сөзсүз түрдө куртту текшериш керек. Булар ошо именно ичегинин катмарына жабышып туруп, канды сора баштайт да, көрдүңөрбү? Ошон үчүн адамда кан азыруулукка алып келет. Эми мындан тышкары дагы бир эң көп кездешкен ушул 3 оору болот. Мындан тышкары дагы адамда мага бир жолу бирөө таксокара деген оору жөнүндө сураган, таксокариоз. Муну таксокара деген курттар чакырат. Ушу таксокара жөнүндө айтайын. Таксокаранын узундугу 15 сантиметр болот. Булар бир күндө 200 миңге жакын тукум тыштайт. Адамга тамак, суу аркылуу жыгат. Ит мышыктар тукум тыштайт. Демек, ит мышыктар топуракка өзүнүн тукумун тыштайт. Анан ошол тукумун жүнү аркылуу, баскан изи аркылуу алып келет дагы, үйгө кирет. Үйдөн мышыгыңызды сылайсызбы, мышыгыңызды кучактайсызбы, ошо терисинде жабышып турган личинкалар сиздин оозуңузга түшөт дагы. Анан бул кайра эле ичегиге барып жабышат. Эң жакшы көргөн органдары бул көз, өпкө, боор. Көрдүңүздөрбү? Ичегиден булар көзгө, боорго жана өпкөгө өтүп, ошол жакта жайгашып алат. Жана ошолордун оорусуна алып келет. Мындан кийинки дагы бир оору бул бычий цепень деп коет. Бычий цепень деген бар, свиной цепень деген бар, жана карликовый цепень деген бар. Эми муну кимде ким көргөн болсо өздөрү түшүнөт. Бул өтө узун. Мына буга чейинки курттар 10 сантиметр, астрица болсо 10 эле миллиметр, ал кичинекей эле болот, 1 сантиметрге да жетпейт ал. Аскаридаз болсо 20-40 сантиметр болду. Власоглав деле бир 10-15 сантиметр болду. Таксокара деле 15 сантиметр болду. Эми бычий цепень деген курт, бул мунун узундугу 20 метрден 30 метрге чейин болот. Бул бычий цепень эки хозяинде болот да. Биринчиси бул малдарда болот. Мал уйларда болот дагы. Ошол уйларды чала бышырып жегенден, ошонун этин чала куруп жегенден адамга өтөт дагы, анан адамдын ичегисине барып жайгашат. Мунун эң жаманы булар башында 4 соргучу болот. 4 илмеги болот. Ошо 4 соргучу менен ичегиге абдан катуу жабышып алат дагы, анан өздөрүнөн кийин мына ушундай башы болот. Мына башында 4 соргучу болот. Ошо соргучу менен ичегиге жабышат дагы, андан кийин мунун лентасы кетет. Андан кийин мунун бөлүкчөлөрү кетет. Ошо бөлүкчө болуп, ар бир бөлүкчө өзүнчө жашайт. Ар бир бөлүкчөдө булар гермафродит болот. Булардын ар бир бөлүкчөсү эгерде бөлүнүп чыкса, кайрадан көбөйүп кеткенге ыңгайлаштырылган да. Ушундай абдан жаман курттар болот. Демек, булар эмне кылышат? Булар ошол эле ичегиде жашай берет. Акыркы мындай бөлүктөрү көп да. Акыркы бөлүгү менен кошо тукум тууса, ошо акыркы бөлүгү менен кошо тукумдар сыртка чыгат. Сыртка чыгат дагы, мал аны чөптү жейт, ошо курт түшкөн чөптү жейт дагы, анан малга жугат, малды болсо адам жейт, адамга жугат, мына ушинтип эле кругооборот болуп эле жүрө беришет. Булар тамакты бүт денеси менен сорот да. Мына ушу ушунча 10 метр, 20 метр, 30 метрге чейин болгондор бар. Эми ошол тамакты булар бүт денеси менен сиңирет да. Бүт ошо ичегиде жайгашып алып туруп, бүт денеси менен тамактанып жашай беришет. Кийинки дагы курт бул трихинеллез. Булар бирок кичинерээк. Булар
4 миллиметрге чейин болот. Трихинеллез көбүнчө бул аю, каман, ат, чочко, түлкү, бобер ушуларды көбүрөөк кездешет дагы. Булар дагы ошол адам ошол жаныбарларды жегенде ошо жаныбарлар аркылуу жугат. Ошолордун эти аркылуу кирет дагы. Сыртында абдан жакшы калың капсуласы болот да, өзүн мындай ороп алат. Анан ошол гана мына бычий цепен дагы, булар трихинеллез дагы сырткы капсуласы гана эрийт дагы, анын ичиндегиси кирет дагы адамга жайгашып алып, адамда жашай берет. Трихинеллезде көбүнчө адамдын бети шишип турат дагы, анан булчуңдар ооруйт да. Мына булчуңдар жөн эле себепсиз эле булчуң ооруй берет. Мына ушуну дагы эске алып коюңуздар. Кийинки оору апистархоз. Апистархоз көбүнчө буларда 15-18 мм. Булар көбүнчө балык жана моллюсктарда болот. Балыкты чала куруп жегенде, чала буулап жегенде, моллюсктарды жегенде ошондо адамга жугат дагы. Кайра эле булар деле ичеги барып жайгашып, булардын эң жаманы булар 60 жылга чейин жашай берет. Адам 60-га чейин жашаса, 60-га чейин жашай берет. Дагы бир эң жаманы булар деген боор жана өт түтүкчөлөрүнүн жанында жашайт да. Мына ким рак, ким киста печеньде, ким гемангиома печени, кимде өтүндө ташы бар, ушулар ушу апистархозго текшерип коюш керек. Эң жаманы булар ушул боор менен өттүн оорусун алып келет. Көрү ошол жакта жашайт, ошол жактагы өт түтүкчөлөрүн тосуп калып, адамдын денесин саргайтып жиберет. Эч жери оорубайт, сарык жок, бирок негедир саргарып кетти. Демек буларды биз ошо балык көп жейби, ошону сураштырышыбыз керек дагы. Муну сөзсүз түрдө лабораториядан издеп табышыбыз керек. Мына бир аз болсо дагы бүттү, айтып койдум. Эми азыр кийинки сабагын булайбыз. Бул кандайча тамак, кантип биз булар менен күрөшөбүз.